Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Бурулуш Сатиевайымдын «Эки тарап, эки чыгармасы». 5 бөлүм. Каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Силердин бул аракетиңер менин каналымдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Арсардын тайжеси көпкө ойлонду. Эми Арсар көкбеттигин карматса тиги келинден ажырабайт. Экөө батирге чыкса кыйналып калышат го. Тиги боюнда бар немени эч ким жумушка албайт. Ал түгүл субай салтаңдарда жумуш таба албай жүргөндө кайдан? Демек, түйшүктүн баары Арсарга түшөт экен го. Кемпир оор үшкүрүп алды. Батирде жашаса тигини балдар менен кантип багат? Кой, бул жерге чогуу эле калгыла дейин, эптеп батышып кетээрбиз. Арсар, бери келчи, деди кемпир жүрөгүнөн оор жүктү алып салгансып. Тайже, эмне болду? Арсар жүгүрүп чыкты. Кел, отур мындай. Айта турган сөзүм бар. Мен баятан жакшылап ойлондум. Силер эми чогуу эле ушул үйгө тургула. Тышта заман асты үстү болуп атса, темселеп кайсы батирди издейт элең. Тигиниңде болсо эч ким жумушка албайт. Өзүңө эле түшөт түшүктүн баары. Ал баласы менен үйдө эле болсун. Мен деле карыдым. Үй тиричилигин кылууга дарманым бош. Балким Кудай өзү жибергендир силерди мага, деди кемпир жашып. Тайже, ыйлабаңызчы, макуланда. Сиз айткандай болсун. Мен эртеңден калбай жумуш издейм. Арсар ордунан туруп тайжесинин бетинен өптү. Ыйлабаганда кантейин. Өмүр бою жалгыз жашадым. Жалгыздыктан жадап деле бүттүм. Мейли, тура бергиле ушул үйгө. Мага да караан болосуңар. Өлүп калсам өлүгүмдү киши көрбөй калабы деп коркчу элем. Тайжеси эреркеп ыйын күчөттү. Айжан да аркы бөлмөдөн чыгып тиги экөөнү жалдырап карап калды. Келе кой айланайын. Сенин да таалайыңа ушул үйдү жазса керек жараткан. Эми тартынбай өз үйүңдөгүдөй жүрө бер. Мага караан болгула, деди кемпир жашын тыйып. Айжан сүйүнүп кетти. Баятан Арсар экөөнүн башы маң болуп отурушкан. Рахмат сизге, көп жашаңыз, Айжан ыраазычылыгын билдирди. Ошенткиле эми. Мен куруйун, колумдан келген жардамым ушул. Кургур энең тирүү болсо, мынча кор болбос белең. Бейиши болгур эртеле өлүп албадыбы? Башым ооруп чыкты. Чай койчу, Арсар. Кемпир ооруп чыккан башын мыкчып отуруп калды. Башыңызды бир аз укалап берейинби? Айжан кемпирден сурады. Мейлиң айланайын, укалаганды билесиңби? Ооба, бир аз билем. Мен дарыгермин, апа. Айжан кемпирдин башын жумшак колдор менен укалап кирди. Дарыгер болсоң жакшы экен анда. Анда мен ооруканага жүгүрбөй үйдөн эле дарыланат турбаймынбы? Ошентсеңиз деле болот. Эгерде ооруңуз болсо өзүм эле айыктырам. Баса, кан басым өлчөгүчүңүз барбы? Жок, ал кайдан болсун менде. Башын укалатканга магдырай түштү кемпир. Колуңа береке берсин кагылайын, жаным жыргай түшпөдүбү? Арсар арыдан бери чай даярдап жиберди. Үчөө шашпай отуруп чай ичишти. Кемпир Айжандын таржымакалын сураштырып, узун сөздүн учугун тартты. Буларды ырасы эле калтырыпмын үйгө. Курган жаным соксоюп жалгыз отурат элем да, деп ойлоду кемпир. Бул келин аман эсен көз жарып алса, баласы бир аз торолгондо жумушка чыкса болот экен да. Дарыгерлер кайсы заман болсо да керек го. Албаздын жашоосу жалаң гана машыгуулар менен өтүп жатты. Эртеден кечке атайын даярдалган бөлмөдө түрлүү көнүгүүлөрдү жасайт. Алмаз машыгууларды чын дил менен жасайт. Эгерде булар мени чынында эле рингке чыгарса, машыгууларды майын чыгара жасаш керек экенин жакшы түшүндү. Жада калса, анын ичкен тамагы да өзгөчө.
Көкбөрү экөө башка бөлмөдө тамактанышат. Тамак аш жагын начальник өзү көзөмөлдөп турат. Түрлүү жер жемиштерден өөдө беришет. Эгерде ушул түрү суук тамдар болбогондо, мен өзүмдү курорттомун деп ойлойт элем. Алмаз тамактанып отуруп мыйыгынан күлдү. А сен ошондой эле элестете бер. Көкбөрү тишин кычырата жооп берди. Айтыңызчы, бай болгур, мени качан чыгарасыңар рингке? Алмаз капыстан суроо берип, Көкбөрүнү адаштыргысы келди. Бирок Көкбөрү оңой алдырчу неме эмес экен. Кайсы рингди айтып атасың? Алмазды тешеттиктеди ататынча. Мен билишимде түрмөлөрдө жабык турнирлер өтөт да. Ошол рингди айтам. Алмаз да тайманбай тике карады. Сен эмне себептен антип ойлоп жатасың? Же сага бирөө келжиредиби? Эч ким мага эч нерсе деп келжиреген жок. Менин деле анча мынча билгендерим бар да. А силер мени жөн эле ашыкча семиртип алуудан коркпойсуңарбы? Алмаз жайнаган тамакты карап койду. Жок, сени ашыкча семиртүү максатыбыз эмес. Убагы келгенде көрөсүң өзүң баарын. Азырынча мен айтканды кылып, ашыкча суроолор менен менин башымды оорутпа. Көкбөрү колун арчып туруп кетти. Ал сөз бүттү дегендегиси го. Алмаз дагы бир саам ойлонуп отурду. Демек, мени чынында эле рингке чыгарышат окшойт. Болбосо мынча акчаны сарптап, булардын башына эмне күч келди? Мага эми машыгуудан башка арга жок экен го. Алмаздын кесилип кеткенине Молдагазы чын жүрөгүнөн кейиди. Ай, иттин баласы, башка кыз жок калгансып эмнеге барды экен аякка кайра? Башына баленин баарын үйүп албадыбы эми? Төшөгүнөн тургусу келбей, Алмаз жөнүндө ойлонуп жатты. Ой, эмне эле керилесиң байдын баласындай болуп? Турбайсыңбы эми? Тиги уйдун өкүрүп атканын укпай элесиңби? Аялы Молдагазыны жутуп жиберчүдөй карады. Иниң дурайын десе. Качан болсо эле ушинтип капталдан чыга калмайыңды. Качан токтотосуң деги. Эми мал деген мөөрөйт, маарайт ошентип. Анын эмнесин айтып атасың? Турам азыр, өлүп кетпей кой отур. Молдагазы капталына оодарылып жатып алды. Өлүң көрөйүн какмар. Короо толгон малы бардан бетер мөөрөйт, маарайт деп койгонун мунун. Жалгыз уюңдан башка эмнең маарап атат? Өлүңө ит чычкыр. Тур, көп сүйлөбөй уйду чыгар. Мамлекеттин тагдырын чеччүдөй болуп эле ушунун ойлонгону өттү мага. Молдагазынын аялы жинденип тышка чыгып кетти. Ой, энең дурайын катын, ушундан кутулбас болдум го. Молдагазы үшкүрүгү таш жарып кийине баштады. Короодогу уйду бадага айдап чыкты да, андан ары көк дүкөнгө бет алды. Ал дүкөн илгертен эле башы ооругандардын чогула турган жери болуп калган. Молдагазынын деле таң заарынан бараар жери ошол жак. Ал жерден болуп аткан жаңылыктарды биринчилерден болуп угат. Анан өзүнө окшогон шордуулар, чөнтөгүндө болгон тыйындарын кагып, эптеп бир арактык болгондо бирөө дүкөндөн арак алып чыгат да, дүкөндүн капталындагы кароолчунун кепесинин артына отура калып баш жазышат. Бүгүн да ошондой эле жорук болду. Алар бөтөлкөнү жаңы бузганда, маңдайында Сабырбек пайда болуп калды. Ой, Ишенбай аба, ушундай иттигиңизди качан коесуз деги. Суунун баары тиги төмөнкү массивде чачылып жатат. Кечөө кулактарын байлап койдум дедиңиз эле го. Саламын дайын жок. Сугатчы Ишенбайды тилдегенге киришти. Ой, сен эмне таң атпай опулдайсың? Байлап койгон кулактарын. Суу чоң келип жырып кетсе керек. Ишенбай каяша айтты. Жакшы байласаңыз жырбайт эле го. Эми өзүңүздөн көрүңүз. Мен сиздин кылгандарыңызга тоюп кеттим. Сабырбек жерге чит түкүрүп ары басты. Эмне, көтөрүп турган асманың барбы? Болсо таштабый. Ишенбай оңураңдады. Таштаса таштап жиберем. Ошондо көрөсүң көргүлүктү. Сабырбек кайра урулуп кыйкырды. Ай,
Бар, билгениңди кыл. Элге ороңдогонуңду коюп, өз катыныңа ээ болуп алчы. Ишенбай Сабырбекти элдин көзүнчө катуу кемсинтти. Сабырбек бул сөздү укканда куйкасы курушуп, бир нерсе дейин деп барып тилин тартты. Сөз ырбап кетпесин дедиби, Айтор бозала болуп басып кетти. Ой, энең дурайын десе, мага ороңдоп коет. Мени коюп катынын билип алсынчы. Кел, куй чарактан. Өзү эле ооруп турган башты ого өтер оорутат иттин баласы. Мунун аялы эмне кылды эле? Молдагазы таңдана сурады Ишенбайдан. Ой, мунун катыны тиги биздин Момун абамдын кызы эмес беле? Качып кетип таптырбай аткан имиш. Ал баягы биздин Сүйлөк акенин баласы Алмазчы. Ошон менен сүйлөшчү экен. Анан бул шүмшүк экөөнүн ортосуна от жагып бузуп туруп, тиги кызды алып алат. А тиги Алмаз болсо буга кек сактап калган экен. Өгүнү барып анын үйүн өрттөп, өзүн өлтүргөнгө аракет кылыптыр. Бирок бул сволочь өлбөй калат, үйү да чала күйүп калат. А тиги Алмаз болсо эми абакта отурат куураган шорду. Ал да бир жинди неме го. Болоору болгондон кийин жөн койсо болмок. Кыздар толуп атпайбы? Ишенбай колундагы стаканды коңторуп жиберип, башын чайкап отуруп калды. Иттин баласы, былыктын башын өзү баштаган турбайбы анда? Молдагазы Сабырбекти артынан карап тилдеди. Ошону айтпайсыңбы? Ушундай ит да бул. Баленин баарын өзү баштап коюп, эми тигини каматып жибербедиби? Ошол үйүн өрттөгүсү келгенин деле Кудай билет. Муну деле бир кол менен эле муунтуп өлтүрүп коймо калмас. Ал кандай карылуу жигит билесиңби? Бул ит аны жалган жалаа менен кетирди го деген да күмөнүм бар. Мындан баарын күтсө болот. Ишенбай ишеничтүү сүйлөдү. Ишенбайдын Алмазга боор тартканы Молдагазыга майдай жакты. Ой, ал деген аскерде десантта болгон. Болгондо да ооганда болбоду беле. Муну өлтүргүсү келсе, чын эле мойнун көгүчкөндүкүндөй эле жулуп коймок. Молдагазы Алмаз акталып чыккандай сүйүнүп бакылдады. Ушул итти бир аталы өлтүрүп салып эле отурса болмок экен. Ишенбай Сабырбекке болгон жек көрүүсүн баса албай отурду. Алсам жутсам деп эле турат, энең дурайын. Ой, мындай иттер өлбөйт, бирок тиги жигитке жаман болуп калбадыбы? Ушул итке тең элем деп түрмөгө түшүп калды. Эми түрмө аны деле оңдурбайт го. Баятан унчукпай отурган изат сөзгө аралашты. Алар Далайга Алмаз жөнүндө кеп кылышты. Ушул өзүнүн бөтөлкөлөш достору да Алмаз тарапта болгонуна Молдагазы абдан ыраазы болуп, көк дүкөндөн бир арак карызга алып келе калды. Бир күнү эртең менен Айжан денесинин баар ооруксунуп тура албай калды. Жумушка жөнөйүн деп жаткан Арсар эмнегедир сезгендей Айжандын мышыктай түйүлүп жатканын көрүп токтоп калды. Айжан, сага эмне болду? Арсар эңкейип Айжанды ийинден тартты. Ичим ооруп калыптыр. Айжан кеберсип калган эриндерин араң кыбыратып жооп берди. Арсардын жүрөгү козголуп кетти. Мунун өңү эмне болуп калган деги? Жуулган чүпүрөктөй бозоруп чыгыптыр да. Айжан, толкооң башталып калган жокпу? Билбейм. Эмнегедир башым айланып турат. Кой, мен тез жардам чакыртайын. Сен акырын туруп жуунуп кийине берчи. Арсар Айжанга өөдө болгонго жардам берди. Аны жетелеп барып, жуунуучу бөлмөгө киргизип коюп, өзү тез жардамга телефон чалды. Ботом, тынччылыкпы? Таң атпай эмне болуп атасыңар? Тайжеси да ойгонуп кетти. Тайже, сиз уктай бериңиз. Айжандын толгоосу башталып калган өңдү. Мен доктур чакырттым, деди Арсар тайжесин жооткотуп. Окуй күн башталыптырбы? Кемпир төшөгүнө отура калды. Ооба, башталган окшойт. Тайже, сиз кабатыр болбой жата туруңуз, азыр эрте. Окуй күн, эми кантип жатып алмак элем? Амантай уктап атабы? Кемпир шашылып кийине баштады. Ооба, ал уктап атат. Тайже, мен жумушка кетишим керек болчу. Бирок азыр бара албайм го. Эмне кылышым керек эми? Арсар тайжесинен акыл сурады. Ай,
Telefon çalып кечигериңди айтып кой. Азыр жумуш алтындан кымбат болуп атканда куру жалак калба. Ооба, ошентейин. Арсар телефонго кайра жабышты. Тез жардам да тез эле келип калды. Айжанды төрөт үйүнө алып келишти. Эшик алдынан Айжанды алып кирип кетишип, Арсарды күтүп тур деп эшик сыртына ташташты. Арсар ары бери басып, эмнегедир жүрөгү тынч албай туйлайт. Мына эми Алмазда балалуу болот экен. Ичи уйгу-туйгу болуп ачышып чыкты. Бирок ошол замат өзүн колго алды. Болду эми. Эмне болуп атам? Андан көрө сүйүнүшүм керек. Болду. Өткөндү эстеп чайналгандан пайда жок. Келечекти ойлош керек. Эми Алмазды кайдан табыш керек? Балалуу болгонун билсе, Айжанды алаканына салып багып алат эле. Кызык. Кайда кетип калды болду экен? Эми аны кайдан издеш керек? Арсардын оюнун баары Алмазга ооп кетип, убактылуу Айжанды да унутуп калды. Аңгыча эшик шарак деп ачылып, эшик кайтарган кемпир Арсарды көзүнүн төбөсү менен карап: "Ай, тиги келинди алып келген сенсиңби?" деп сурады. Ооба, менмин. Арсардын шаштысы кетти. Анын уул төрөдү. Кемпир эч кандай сезими жок ушинтти да эшикти кайра шарак эттирип жаап алды. Арсар жабылган эшикти тиктеп жалдырап туруп калды. Уул дейби? Алмаз уулду болдубу? Жанагы кызганыч сезим кайра пайда болуп, жүрөгүм мыжып жиберди. Өзүн бул жашоодо жападан жалгыз калган адамдай сезип, көзүнө жаш тегерене түштү. Ары жактагы отургучка барып, боюн таштады. Эмне болсо ошо болушсунчу деп ордунан тура калып, көзү көргөн жакка басып кеткиси келди. Ичин өрттөгөн жалын бүт денесин каптап, ушул азыр жалбырттап күйүп кетсе деле кайыл болду. Көзүнөн буурчактап кеткен жашын токтотууга аракет кылбай ээн кое берди. Өксүп ыйлап алып, деми сууй түшкөндөй болду. Капырай, эмне эле болуп атам дей. Эми мен минтип отурсам болбойт го. Айжан менин турмушумду бузуп, менден тартып кеткен жок го Алмазды. Эми мен буларды бириктиргенге аракет кылышым керек. Эмне эле ит болуп атам. Кой, эсимди жыяйын. Арсар көзүнүн жашын сүртүп ордунан турду. Эми эмне кылышым керек? Айжандын өзүнүн абалы кандай болду экен? Арсар эшикти такылдатты. Эмне болду? Жанагы кемпир эшикти ачпай, эшиктин боорундагы кичинекей эшикчени ачып, жанагы эле кайдыгер кейпи менен сурады. Кечиресиз, жаңы төрөгөн келиндин абалы кандай? Арсар күнөөкөр жылмайды. Кемпирдин кебетеси өзгөргөн жок. Мен кайдан билейин? Аны доктурдан сура. Эшикчени кайра жаап салды. Бирок ошол замат кайра ачты да. Ай, тууган катын туурдугун жейт деген. Ушул жерде тургуча тамак алып келеми, деди. Тамак? Эмне тамак алып келиш керек? Ай, сен кандай немесиң? Жаңы тууган катын сорпо жеши керек. Бирок эчкинин же жылкынын сорпосу болбойт. Койдун же уйдун этинен сорпо жасап кел, деп буркулдады да кайра эшикчени жаап салды. Макул. Арсар жабылып калган эшикчени карап туруп калды. Бир саам турган соң эсине келип үйгө шашты. Жолдон бир аз койдун этин ала кетти. Тайже, сүйүнчү, Айжан эркек төрөдү. Бутун чечип шешелекте, босогодон кыйкырды Арсар. Балекеттиңди алайын оозуңа май. Аман эсен көз жарган экен да. Баятан бери тынчсызданып отурган кемпир ордунан тура калып Арсарды утурлады. Буюрса аман эсен төрөдү. Эми тезирээк сорпо жасап алып барыш керек. Арсар түз эле ашканага өттү. Тайжеси артынан басты. Ооба, жаш төрөгөн эмеге сорпо керек. Канча салмак менен төрөлүптүр? Канча салмак дегениңиз кандай? Арсар кемпирди түшүнбөй калды. Ботом, бала канча салмак менен төрөлгөнүн сураган жоксуңбу? Аны кайдан билейин, сураган жокмун. Мен аман төрөгөнүнө сүйүнүп баса берген турбаймынбы? Мейли эми, анан барганда сурайсың да.
Эмнеси болсо да аман эсен төрөгөнү олжо болду. Эң эле назик жан экен, төрөтү оор өлүп калат го деп кабатыр болуп аттым эле, деди тайжеси. Арсар тамакты көтөрүп алып кайра келди төрөтү үйүнө. Эшикчени такылдатты. Тиги кемпир ошону эле күтүп аткансып эшикчени дароо ачты. Эме мен тамак алып келдим эле жанакы төрөгөн келинге. Арсар колунан келишинче жароокер жылмайды кемпирге. Кемпир дулдуюп бир саам үндөбөй турду. Кайдагы тамак? Азырага тамак ичкенге болбойт, деди ээрдин кемшиңдетип. Кандайча болбойт? Сиз өзүңүз айттыңыз эле го сорпо керек деп. Арсар эч нерсеге түшүнбөй жалдырап калды. Кемпир аңгыча эшикти шарак эттирип ачты да: "Кир, сени доктур чакырып атат", деди кыска. Эмнеге? Эмне болду? Арсар жамандыктын жышаанын сезди. Мен кайдан билем? Доктурдан сура да. Сени келээр менен киргиз деген. Кемпир эшикти жаап, бутун шаркылдатып сүйрөп, Арсардын алдына түштү. Арсар аргасыз артынан басты. Сиз Айжандын кимиси болосуз? Сулуу сумак келген шыңга бойлуу, бирок жашы 50-лөргө барып калган врач Арсардан сурады. Мен анын сиңдиси болом. Арсар тамагын богоп келген шилекейин жутуп араң жооп берди. Сиңдиси болосузбу? Эне атаңар кайда? Мен бир тууган сиңдиси эмесмин. Мындайраак эле тууганы болом. Мага Айжандын өзүнүн жакын туугандары керек. Сиз тез арада аларга кабар бере аласызбы? Жок, мен аларга кабар бере албайм. Арсар туттугуп калды. Эмнеге? Эмне үчүн кабар бере албайсыз? Врач таңыркап карап калды. Айжандын туугандары жок. Арсар араңдан зорго айтты. Кандайча? Сиз кандайча тууган болосуз? Айжан жетимдер үйүндө чоңойгон. Анын туугандары жок. Анын эң жакын адамы эле менмин. Арсар чындыкты айтпаска чамасы калган жок. Ошондой деңиз. Врач алдан эни ойлоп калды. Сиз жөн эле таанышсызбы? Мен айттым го, Айжандын эч кандай туугандары жок. Ал томолой жетим. Мен анын досу болом. Ошондойбу? Демек сизден башка жакын адамы жок экен го. Анда эмесе сизге айтарым. Досуңуздун абалы өтө начар. Кан басымы абдан төмөн, каны да аз. Боюнда бар кезинде кайсы жерде учетто болгон? Эч жерде учетто болгон эмес. Өзүнүн айтуусуна караганда күйөөсү соттолуп кетиптир го. Күйөөсүнүн туугандары бар беле? Кайнене, кайнатасы барбы? Бар, бирок алар Айжанды үйүнөн кууп жиберишкен. Аларга айтуунун кажети жок. Алар Айжан жөнүндө уккулары да келбейт. Эмне керек болсо мага айта бериңиз, мен баарын таап келем, деди Арсар врачка жалооруй. Жок, эч нерсенин деле кереги жок. Дары-дармектин баары эле бар. Бирок биз канча аракет кылсак да анын абалын оңдой албай атабыз. Чынымды айтайын, абалы өтө оор. Боюнда бар кезинде эле башталган экен мунун оорусу. Ошол кезде эле абдан жакшы дарыланышы керек эле. Бул болсо, ал түгүл эч жерде учуту да жок экен. Врач аргасыз алакан жайды. Эмне, абалы ошончо эле оорбу? Анда кандай кылыш керек? Бир айласын кылбайсызбы? Айжандын дагы 3 жаштагы баласы бар. Мен суранам сизден. Аракет кылыңыз. Эмне керек? Мен баарын таап келем. Арсар врачка жалынды. Врач Арсарды үнсүз тиктеп калды. Мен Айжанды көрсөм болобу? Мага уруксаат бериңизчи, мен аны көрүп чыгайын. Арсар безиленип жиберди. Ооба, көрсөңүз болот. Бирок анын жанында көпкө турганга болбойт. Ал өзү да сизди көргүсү келет. Жүрүңүз. Бирок анын зээнин кейитпеңиз. Ага ансызда өтө оор болуп турат азыр. Врач ордунан туруп жөнөдү. Айжан жаткан палатага киришкенде Арсардын үрөйү учту. Анын эки колуна тең сайылган ийнелерди көрүп, абалы чын эле оор экенин түшүндү. Жууган чүпүрөктөй болуп бозоруп чыккан Айжандын
өңүн көргөндө ого бетер үрөйү учту. Эриндери кеберсип араң кыймылдайт. Арсарды көргөндө анын өңү бир аз өзгөргөнсүп, көздөрүндө сүйүнүч пайда болду. Айжан, алтыным, куттуктайм, уулду болуп турсуң. Арсан Айжанды кучактап бетинен өптү. Рахмат, өзүң кандайсың? Айжандын үнү угулар угулмаксан болуп чыкты. Мен жакшымын Айжан, мен ойлобой эле кой. Амантай да жакшы, Тайжен да сүйүнүп атат аман эсен төрөгөнүңө. Арсар, мен сага айтайын дегеним бар. Айжан терең үшкүрүнүп, болгон демин жыйнады. Балдарды сага табыштайм, эч кимге бербей аларды. Уктуңбу? Арсар, мен сага ишенем. Экөөнү тең сен ал. Экөөнү бөлбө, эч кимге бербе. Айжан колун араң кыймылдатып, Арсардын колун сурады. Арсан Айжандын муздак болуп калган колдорун кармап, көзүнө тегерене түшкөн жашты болгон күчү менен токтотуп: Айжан, сен эмне деп атасың? Эмнеге аларды мен бакмак элем? Сен өзүң эле багасың. Койсоңчу болбогон кебиңди, деди жалынып. Жок Арсар, мен бүттүм. Мага сөз бер. Эч кимге бербе балдарды. Суранам, сөз бер. Айжан Арсарды муңга толгон көздөрү менен карады. Айжан, сен жакшы болуп кетесиң сөзсүз. Алмаз келет, ал айылга келиптир. Буюрса 2-3 күндө келип калат. Арсар эмне дээрин билбей ушинтип жиберди. Арсар, баланы ага да бербе, өзүң бак. Алмаз келбейт. Арсардын калпайтып жибергенин билип койду Айжан. Арсар, балдарым сага аманат. Кош бол эми. Айжандын жыйган деми көкүрөгүнөн кандайдыр бир ышкырык менен кайра чыгып, аздан соң дымып калды. Арсар арбалып карап отура берди, эч нерсеге түшүнбөй. Бул эмне болуп атат деги? Анын жүрөгү оозуна тыгылып, көздөрү чанагынан чыгып кете жаздады. Болду, кайрат кылыңыз эми. Врач Арсарды ийиндеринен мыкчып кармады. Эмне дейсиз? Кантип болду? Сиз эмне деп атасыз? Арсар бакырып жиберди. Кыйкырбаңызчы бай болгур. Досуңуз үзүлүп кетти. Ыйманы саламат болсун. Врач Арсарды бекем кармап, анын көзүнө тике карады. Кантип? Эмнеге? Кантип үзүлүп кетти? Бир нерсе кылсаңар болбойбу? Силер доктурсуңарбы же жокпу? Арсар өзүн кармай албай калды. Алардын жанында турган медсестра да Арсарды кармады. Баары эле силер ойлогондой болсо гана, биз колубуздан келгендин баарын жасадык. Кайрат кылыңыз эми. Врачтын көзүнөн жаш тоголонуп, жаагынан ылдый акты. Арсар не ишенээрин, не ишенбээрин билбей жалдырап отуруп калды. Айжан, сүйлөчү, эмне болду сага? Айжандын колун кармап, анын бетинен өпкүлөп жиберди Арсар. Врач аны күч менен артка тартты. Болду эми. Ага эч нерсенин кереги жок. Айжан! Арсар бир ачуу чаңырып алды да эстен танып калды. Арсар эсине келсе, Айжан ордунда жок экен. Акыл эси толук ордуна келбей, бир топко ойлонуп жатты. Айжан! Бир маалда жин урган немедей ордунан секирип турду. Жанында отурган медсестра аны 2 колдон кармап кайра жаткызды. Болду эми, эсиңизге келиңиз. Досуңуз балдарын сизге табыштап кетти го. Андан көрө эми ошолордун камын ойлоңуз, деди. Ал кайда кетти? Эмнеге кетти? Арсар медсестраны жалдырай карады. Досуңуз о дүйнөгө кетти. Кайрат кылыңыз. Эгерде эч болбосо 1 ай мурун доктурга кайрылганда, балким тирүү калат беле. Өлүп калаарын өзү деле ойлогон жокко кургур. Арсар сүйлөп жаткан медсестраны тиктеп, анын сөздөрүнүн маанисин түшүнбөдү. Кайсы балдарын? Эмнеге мага таштады балдарын? Ай, сен кандай кудай урган немесиң экиленген? Ооба, балдарын сага таштады. Эсиңди жый болду. Медсестра күтүүсүздөн бакырып жиберди.
Анын кыйкырганы Арсарды эсине келтирди. Айжан, сен кетип калдыңбы? Арсар бетин басып боздоп жиберди. О, куураган жаным, ушуну көрөт белем. Деги мен эмне деген жанмын? Айжан. Арсар оорукананын жаңырта бир бакырып алды. Көкүрөгүн тээп чыккан күйүтү, көл шал болгон көз жаш менен коштолду. Эсине келди окшойт, деп медсестра жеңил үшкүрдү. Эми ыйлап алсын. Арсар өксүп көп ойлады. Болду эми, басыл. Ый менен эч нерсеге жардам бере албайсың. Андан көрө балдардын камын көр. Айжанды кантип жерге жашырасың? Ошону ойлон. Анын эч кимиси жок болсо, кимдер жардам берет сага? Медсестра Арсарды сооротду. Я, кандай дейсиз? Айжанды жерге жашырыш керек да, Арсар жашын тыйып медсестрадан сурады. Ооба, эми анын сөөгүн жерге жашырыш керек. Балким кайын журтуна кабар берсеңер кандай болот? Кайын журтунабы? Арсар ойлонуп калды. Жок, аларга кабар бергенде болбойт. Алар Айжанды өзүлөрү өлтүрмөкчү болгон. Өлгөнүнө сүйүнүшпөйбү? Капырай, ушундай да адамдар болот экен, Медсестра тобо келтирип жакасын карманды. Анда кандай кыласың? Тайжеме айтыш керек. Ооба, Тайжеме кабар бериш керек. Ал шорду жентек беребиз деп сүйүнүп отурган. Арсар кайрадан жашыды. Кой эми, ыйлай бергенден пайда жок. Биз да колубуздан келген жардамды берели. Андан көрө врач менен бир ооз сүйлөшүп көр. Балким бир айласын таап берер. Рахмат сизге. Арсар көз жашын тыйып ордунан турду. Сиз айткандай кылайын. Врач менен бир ооз сүйлөшүп көрөйүн. Бала кайда? Бала балдар бөлмөсүндө. Баланын абалы абдан жакшы. Айжан болгон күчүн ошол балага берген бишорду. Адетте мындай оорукчан аялдар чабал бала төрөшөт. Бул бала болсо дени сак бол тойгон бала ананайын. Сен андан көрө эртең үндү кеч кылбай врачка бар да баланын тагдырын чеч. Мыйзам боюнча баланы биз балдар үйүнө өткөрүп беришибиз керек. Эмне дейсиз? Жок, балдар үйүнө өткөргөнгө болбойт. Арсар ордунан секирип турду. Анда эмесе эртерээк жөнө врачка. Ал түшүнүктүү, жакшы аял, жардам берет, деди медсестра. Рахмат сизге, мен барайын. Врач кайсы жакта отурат? Жүрү, мен көргөзүп берем. Медсестра алдыга түштү. Врач кабинетинде ойлуу отурган экен. Арсарды көргөндө чочуп кетти. Кирсем болобу? Арсар акырын суранды. Кире кой, кире бер. Врач маңдайындагы отуруучка колун жамсап койду. Мен сиз менен сүйлөшөйүн деп келдим. Айжандын баласын мага бергиле. Арсар маселенин кабыргасынан койду. Сен муну жакшылап ойлондуңбу? Врач Арсарды сынагандай карады. Ооба, мен абдан жакшы ойлондум. Өзүңүз уктуңуз го. Айжан балдарын мага табыштады. Мен эми анын балдарын эки жакка бөлбөй өзүм багышым керек. Арсар жашын тыя албай кайра ыйлап жиберди. Кой, басыл. Андан көрө сен дагы да болсо жакшылап ойлон. Бала багуу оңой болбойт. Анын үстүнө эки баланы багуу. Эми улуусуго чоңоюп калыптыр. Бул ымыркайды кантип багасың? Баланы чоңойтуш үчүн эрдик керек. Түн уйкудан калып, баланын ар балээсин көтөрө билиш керек. Бала ооруп, сыркоолоп да калышы мүмкүн. Деги койчу, бала чоңойгуча балээ да көп болот. Сен ошонун баарына чыдай аласыңбы? Ооба, чыдайм. Эми мен баарына чыдайм, деди Арсар чечкиндүү. Сен али жашсың, Арсар. Балким өзүңө ылайыктуу бирөө табылса, күйөөгө чыгып өзүң да төрөйсүң. Ошондо сага өз балаң кызык болуп, булар өгөй болуп калбайбы? Мен эми эч качан күйөөгө тийбейм, бала да төрөбөйм, деди Арсар ойлуу телмирип. Сен антип айтпа. Жашоо табышмактуу нерсе.
Ат баспайм деген жерин миң басат дегендей, жашоодо эмне болуп кетерин сен кайдан билесиң? Врач Арсардын бул сөзүнө муюбады. Эже, мен муну жөн эле жерден айтып жаткан жерим жок. Менин биринчи балам боюмда бар да, күйөөм мени ичке тээп салган. Ошонун себебинен балам ичтен өлүп калып, аны алып салууга туура келди. Эми мен балалуу боло албайм эч качан. Ошондуктан күйөөгө да тийбейм эч качан. Төрөбөгөн аялдын кимге кереги бар? Арсар врачты суроолу тиктеди. Анын сөзү врачты да ойлонтурду. Арсар, кечирип кой, мен билген эмесмин. Андай болсо мен сага колумдан келген жардамымды берем. Бирок сен баардыгына даяр болушуң керек. Бала багуу чынында эле оор эмгек. Мен даярмын. Мен жаш болсом да жашоодо көп оорчулуктарды көрүп келе жатам. Мен баардыгына даярмын. Айжанга берген сөзүмдү сөзсүз түрдө аткарам. Мен эми акыркы демим калгыча өмүрүмдү ушул 2 балага арнайм. Мен буларды кор кылбайм эже. Ишенип коюңуз мага. Арсардын көздөрүнөн от жанып, анын сөздөрү курулай сөз эмес экенин далилдеп турду. Мен ишенем сага. Ошондуктан мен сага жардам берем. Сен чечкиндүү адам экенсиң. Эми сага Кудай өзү жар болсун, деди врач Арсарга мээримдүү карап. Бул жакшы эле адам өңдөнөт. Балдарды кор кыла койбос, деп ойлоду ичинен. Рахмат эже. Мен сиздин жакшылыгыңызды өмүр бою унутпайм. Сага да рахмат Арсар. Сенин адамкерчилигиңе рахмат. Моминтип заман заат бузулуп турганда, мындайга бел байлаганга ар кимдин эле кудурети жетпейт. Анда эмесе баланы балдар үйүнө бербей сага берүүнүн бир гана жолу бар. Врач Арсарды сырдуу карады. Айта бериңиз. Кандай жолу болсо да мен макулмун. Бала жетимдер үйүнө барбашы керек. Арсар жашын тыя албай отурду дагы эле. Баланы энеси сага аманат кылгандан кийин аны сен төрөдү кылып документтерди тууралаш керек. Айжандын эч жерде учету жок болгондон кийин аны жасаш оңой эле болот. Мен баарын тууралайм. Сен болгону өзүңдүн паспортуңду алып кел да бул экөөбүздүн купуя сырыбыз болуп калсын. Эгерде бул кылган ишим билинип кала турган болсо, мен эмне болоорумду сага айтып деле кереги жокко дейм. Врач Арсарды тиктеп калды. Эжекебай, өмүр бою айтканыңызды эки кылбайын. Андай болсо мен дүйнөдөгү эң бактылуу адам болоор элем. Арсар бетин басып боздоп жиберди. Врач ордунан туруп Арсардын жанына отурду. Болду эми, басыл. Туубасаң да тутунган балаң болот бул сенин. Ол да кургурум-ай. Врач Арсарга чын жүрөгүнөн боору оруп, аны кучактады. Бирок сен үмүтүңдү үзбө. Андай учурлар көп эле кездешет медицинада. Төрөбөйт деген аялдар жакшы дарыланып, чууртуп төрөгөн учурлар деле болгон. Врачтын сөзү Арсарды эсине келтирди. Чын элеби? Анын көздөрүнөн учкун учуп, үмүт пайда болду. Арсар, үмүт деген кудуреттүү болот. Үмүтүңдү үзбө. Эми бул балаң торолуп калгандан кийин сен мага кел. Мен өзүм сени көрүп дарылайм. Макулбу? Врач Арсарды мээримдүү карады. Ой эжеке, сиз кандай керемет адамсыз. Кудай өзү кезиктирди мени сизге. Арсар врачтын бетинен өөп жиберди. Мен сөзсүз келем. Мен ишенем сизге. Мен колумдан келгендин баарын жасайм Арсар. Жашоодо жалгыз сен эле азап тарткан жериң жок. Менин да арманым толтура. Бирок аны мен сага кийин шашпай айтып берем. Азыр болсо тиги баланы сага каттайлы. Арсар, бул өтө опурталдуу иш экенин унутпа, макулбу? Эже, мен сизге ант берем. Бул иш жөнүндө сиз экөөбүздөн башка бир да жан билбейт, эч качан. Эмесе сүйлөштүк. Айжандын жайын мен толук мойнума алам.
Шаар башкармалыгында таанышым бар. Ошого сүйлөшүп бир жай табам. Силер өлүк камын көргүлө. Бала болсо Айжан жерге берилгиче бизде болуп турсун. Андан соң документтерин тууралап берем, деди. А мен баланы бир көрүп кетсем болобу? Арсар врачтан өтүндү. Мейли, көргүң келсе көрүп кет. Врач Арсарды балдар бөлмөсүнө ээрчитип барып, аны босогого таштады да, өзү балдар бөлмөсүнөн оролгон ымыркайды алып чыкты. Мына балаң, бул эми сенин балаң, деди баланы Арсарга берип. Арсар оролгон баланы айырлап колуна алып, анын болбураган кызыл жүзүнө үңүлө тигилди. Тобо, алмазга куюп койгондой окшош экен го. Жүрөгү туйлап, кубанганынан кайрадан көзүнө жаш алды. Бул эмне деген жорук? Эми бул бала чын эле менин баламбы? Менин жандай сүйгөн адамымдын баласы менин балам болуп калдыбы? О, шумдук, ушундай да болобу? Бул бала туулгандан өз эне атасынан ажырап калдыбы ушинтип? Энесинин эмчек сүтүн бир сорбой, томолой жетим болуп калдыбы? О, Кудай, бул эмне кылганың? Жок, мен эми сени эч качан, эч кимге кор кылбай, эч качан эч нерседен кем кылбай багам. Кудай астында ант берем. Эми мен экөөңдү эч качан ажыратпайм. Айжан, сенин өлүм алдындагы өтүнүчүңдү өзүмдүн акыркы демим калгыча аткарам. Эми сенин балдарың менин балдарым. Көзүнөн эрксиз буурчактаган жашын сүртүп, кайратына келип, баланы бооруна бекем кысып, анын назик жүзүнөн моокумун кандыра жыттап алды. Жүрөгүнөн чыккан чыныгы сүйүүсүн ушул балага арнап. Эми ушу ымыркай үчүн жаным кетсе да кайылмын. Кудай, айланайын, мунуңа да тобо, деди. Айжан, мен сага ант берем. Балдарыңды кор кылбай, өлөөр өлгүчө багам. Эч кимге бербейм деп. Дагы бир ирет ичинен касам ичти. Аны карап турган врачтын да жүүнү бошоп, жашыды. Болду эми, баланы тамактандыраар маал болду. Мунуңдун соргоктугун кантейин, деп баланы акырын Арсардын колунан алды. Арсардын жүрөгүндө күйүт менен сүйүнүч, арман менен бакыт, азап менен ырахат жуурулуп, баланы врачка берип, ойго чөмүлүп туруп калды. Сен, тагдыр, мага бир колуң менен бакыт берип, бир колуң менен жаакка чаптың. Чапканда да өмүр бою эстен кеткис кылдың. Эми мен бул күйүттөн качан арылам билбейм, деги бир кезде арыламбы? Эгерде ушул эки бала мага Айжандан калган аманат болбогондо, мен балким бул жашоодон кечип кетмекмин.